Мен мындайда силер мисалы окуп кереги жок, силерге мындай средний образованиясы мындай орто билими болсо жакшы. Мисалы силер төрөп бүткөндөн кийин окуп кетем жок, мисалы токтоп тур. Сен мектеп бүтүп отура бер деген жок. Мисалы азыркы учурда мисалы салтка байланыштырып эле, мисалы эркек үйдүн башкаруучусу, эркек үйдүн алдында турган адам, эркек мисалы семьясын бага турган, ошон үчүн эркек болуп аталат. Ата жакшы деп ошон үчүн айтылат. Аял жакшы, эр жакшы. Биринчи аялдын акылы болсо, ошол жака метет. Мисалы үчүн азыр жаман аял болсо, эркекти акырын өгөртөт эле. Мисалы үчүн эмне кыласың аны сен? Ошого жардам, жакшы аял эркекти көтөрүп кетет. А бала болсо, азыр аял жаман болсо, мисалы үчүн баланы жөлөп бирөөнө жардам берем деп турсаң, сен мисалы үчүн жакшы аялың жаман, бирөөнө жардам берем деп турсаң, эмне кыласың жардам берип? Анан өзүң оокатын кылчы деп тура алат да мисалы үчүн. Сен ошого башың ийип кетесиң да мисалы үчүнчү. Силер азыркы учурда айтып атасыңар, силер мисалы акылдуу болсок, кийин иштесек депчи, мисалы мисалы эркек силер күйөөгө тийген 4-5 бир тууган бар эркек дейли. Силер алдыга чыктыңар, мисалы бизнес леди болуп, өзүңөрдүн бизнесиңер менен жүрөсүңөр. Күйөөңөрдүн артыңарда эшитип алдың, ошол силерге хоос көрүнөбү? Ошол силердин күйөөңөрдүн артында калган, мисалы бир туугандары артта калып калса, ошол алган күйөөңөрдүн бир туугандары артта калып калса, ошол күйөөсү келип, сен мисалы экөөбүздүн акчабыз бар, кел ошол бир туугандарыбызды дагы алдыга көтөрөлү деп атса, аял туруп, мен өзүмдүн бизнесим турат, мен ошол өзүмдүн бизнесимди дагы алдыга жылат. Ошо жок, силер ошо мисалы канчалык болсо дагы болсун деп эсептейт да, мисалы. Деген жардам берет да ага деген өзүң айтып атпайсыңбы? Сыйлаган аялда мисалы үчүн моундай болсочу, бизнес ледис, ата энесин сыйлаган бүт ыймандуу болсо, эмнеге жаман ал? Жакшы эле го деп ойлойм мен оюмча. Акылы болсо, мисалы үчүн эметет да, жардам берем, менде акча турганда, эмнеге өзү менде акча турат мисалы үчүн. Курал болсо, бираз аркага жылабыз. Сүйлөгөндөр акырын. Жакшы куруш үчүн экөө бири-биринин укугун билиш керек деп ойлойм да мен биринчиден. Укугун билиш керекпи? Ооба. Укугун билбей калса эмне болот? Ошон үчүн мындай ызы чуу чыгат болуш керек деп ойлойм үйдө. Мындай болуп атпайбы? Мисалы үчүн бардык эле келечек деп атат. Мисалы үчүн жаштар азыркы бизнес тигүү деп атат. Ошонун азабынан алдыңкы мисалы үчүн кайнене, кайната, тууганчылыктардын баарын карабай башташты да кыздар да. Мисалы үчүн бизнесте эле баары иштейт. Чоңойгондон кийин апа болгондон кийин канча деген апалар мисалы үчүн өзүнүн келининен чай иче албай калып атты. Бизнесимди кетип атат. Ошонун себебинен биздин эмебиз бар бузулуп атат да, салттын баары. Баары тең эле акча эле келечек деп эле баары тең өзүнүн эмесин ойлоп атат. Ата энени мындай ыймандуулук жоголуп баратат ошонун себебиненчи. Сенин оюңча ыймандуулук керек. Ыймандуулук керек ошо. Ошондой кыздар керек. Ошондой кыздар керек. Ошолор оңдойбу? Ошолор оңдойт деп ойлойм мен. Ыймандагы акыл дагы керек го. Силер дегенчи биздин балдар. Кыздар. Азыркы кыз аял алганда ошо эмне үчүн? Кээерки повезло да, кээерки эркектергечи аялын жардамы үчүн эркек болуп келечет. Азыр кээер жок, мындайча карап айтпай кеткенде, азыр каждый үй бүлөсүн билбейсиңер да. Мисалы үчүн мындай даана ошол жактан караганда, азыркы аялдардын жардамы менен эркектер эркек болуп келет. Мен суроо бар кыздарга да. Силер мисалы силер күчтүү бизнес леди болгондо, күйөөңөр сал начар болуп калса, сен айткандай, күйөөңөр начарыраак, силер күчтүүсүз, лидер леди. Анан силер эркекти алып кетип баратсыңар да. Ошол эркекти силер эмне дейсиңер? Лох дейсиңер да. Жок, азыркы башка элдерге делечи аялдын жардамы менен эркек болуп келип атпайбы? Манаста деле айтылат го, мисалы үчүн манас каныкейсиз манас боло алмак эмес депчи. Мисалы аял деле мисалы аябай эркекти ээрчитет го, мисалы үчүн артынан манаста деле айтылат. Каныкей эмне бизнес леди болуп туруп анан? Каныкей бизнес леди болуп Кандай эле силер бизнес леди болуп, мындай силер алдыда кетип барасың, аркаңарда күйөөңөр эшитип, мен артыман эркек болуп келет депчи. Силер ошо жок токтоп турсаңар, силер ошол биздин аркасында эркек болуп келет, силерге ошол коос көрүнөбү? Аркаңарда эркек үйдүн башчысы болуп туруп, силер ошол эркекти башкарып жүрсөңөр, силерге тур дебейт да тура. Мындай эле мамиледе акырын эле да. Мисалы үчүн чымчып койгондо деле ошондой. Эме аркасына калбай эле мындай чогуу басса болобу? жок, чогуу басса болот. Бирок мисалы бул байке айткандай эле, мисалы баланын, эркектин анчалык акчасы жок, кыздын акчасы болуп туруп, мисалы канчалык кыз өйдө турган сайын өзүнүн ушчагы көтөрөт да. Динде айтылган шариятта да, мисалы өзүң алдыңдагын карап, мен ошого теңешим керек деп, өзүң артыңдагын карап, ошого шүгүр айтышың керек да. Мисалы мен мондай мисалы колу жок, буту жок адамдар бар. Аллага рахмат, мага кол бергенине депчи. Өзүң алдыңга карап, алдыга умтулбай, өзүң артыңдагын карап, ошого шүгүр айтып, ошо менен эле жашасаң, тең келет. Урматтуу теле көрүүчүлөр, угармандар, сиздер
Чымқорғонун жаштарын угуп жатасыздар. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип баратат. Ошондуктан буюрса жыйынтыктап бүгүнкү темабыз жаштар жана келечек, урматтуу жаштар. Эми жыйынтыктап берсек, келечекте баягы биз ошол канткенде Кыргызга салым кошобуз, кантип мыкты леди болобуз, кантип мыкты амир болобуз. Мына жаштардын ою өтө ар тараптуу, урматтуу телекөрүүчүлөр. Андыктан урматтуу эже агайлар, келсеңиздер, мына азыр окуучулардын оюн уктуңуздар. Ушул кыздарыңыздар, балдарыңыздар, окуучулар, булар кайсыл кимдер туура айтып атат? Сиздер кандай болдуңуздар эле? Эми баягы сиздерде тажрыйба бар, урматтуу эже агайлар, агартуучулар, келсеңиздер. Келиңиз агай. Келип бир омоктуу ойлоруңуздарды ортого таштаңыздар. Ар бир жаштын баалуу, анткени баягы бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Биздин данышманыбыз айткандай, кайсыл коомдун жаштары ыймандуу, билимдүү болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот деген. Анда Жаныбек агай. Мына азыркы жаштардын, биздин мектептин окуучуларынын талкууларын угуп отуруп, жаштарга кандай деп бир кеңеш берген келет да. Адам талаша берсе, талаштын талкуунун арты бүтпөйт экен. Анан адам талашып атканда бирөөнү жеңейин дебей, өзү бир жакшы бир ошондон сабак алсам, бир акыл алсам дегендей талаш керек да. Талаштын бул адеби да. Экинчиден дин. Азыркы убакта жаштар, элибиз баары динге көңүл буруп абдан ошол жакка бурулуп атышат да. Анан динди бул абдан чоң тема да, абдан көп терең тема да. Мында жеңилдетип алганда бул дин деген, иман деген бул адамгерчиликтин бийик белеси деп түшүнсөк болот да. Агай, бүгүнкү тема жаштар жана келечек болот ба? Сиз ушул кыздар, балдардын келечекте ушул 20-30 жылдан кийин келечегин кандай көрөсүз? Биздин коомду, өлкөнү деген эле мына азыркы кыскараак айтсак, анткени убактыбыз өтө азайып баратат. Ошол дин деген бул көркөм мүнөз дейт. Эми ар бир адам ошо өзүн тарбияласа экен. Адептүүлүккө, адеп ахлакка өзүн өзгөртүп. Мына ошол эки дин, ошол эки келечек болот го дейм. Адамдын өзүн өзү тарбиялоосу. Анткени адамдын эң жакшы тарбия бул өзүн өзү тарбиялап экен да. Эми ал тарбияны ошо китеп окуу менен, диндеги китептерди окуу менен, динде эмес светский жазуучулардын, мисалы, улуу классикалык, ошонун баары эле тарбия да. Мына ошол эки келечекке. Жакшы, рахмат. Эжелерден келиңиз. Баягы мугалимдер дагы, ошо агартуучулар, анан баягы могул дин таануучулар менен чогуу иш алып барса жакшы болот го деген ойдобуз. Келиңиз эже. Мен эжеге мындай да, сиз кандай насихат айтат элеңиз? Мисалы мындай да, азыр окуган деле бүт баары шаарга барып тыгылып атат да. Анан кийин бузулуп, андан ары кетип атат, Москва башка бүт жакка кетип атат да. Өзүңүз көрүп атасыз, телевидениеден, интернеттен жанагындай төрөп таштап кетти, ит баласын жеп кетти, ошого чейин кетип атат да. Ошо сиз кандай насихат айтат элеңиз? Мен айтат элем да, мына окусаң, окубасаң күйөөгө чык да, жакшынакай 3-4 баланы багып жата бер деп. Ошо сиз да насихат коюңуз. Бул жерде балдарыбыздын намысы аябай козголуп кетти окшойт. Медет какта жүрөт. Медеттин деле багыты аябай жакшы да. Бул жерде эркектик намыс, ойгонуп атат. Эркектик намыс деген жанагында үйүн баккан, үй бүлөсүн баккан, балдарын баккан, табышкер, эмгекчил. Жанагы эркектен кайрат кеткен, аялдан уят кетет деп ата-бабаларыбыз айткан да, ошол маселени айтып окшойт да. Ар намыстуу болгон эркек аябай жакшы болуш керек. Күйүп атат да. Бул жерде медетке аябай эме берди атам да, баа берип атам да. Анан адилетибиз деле мына үйүн багып, табышкер болуп, үйүн жакшылап карап, балдарын тарбиялаган бала бул эркектик намыс, Анан жанагы мекенди коргоо деген андан кийин, мисалы үчүн, андан кийин ойгонот да. Эгерде үйүн караса, А кыздарыбыз болсо бул жерде кыздар сөзсүз ийгиликке жетишкиси келет, азыркы заманга жараша да. Бирок кыздар биринчи үй бүлөдө таза болуш керек, тыкан болуш керек, эркектин тамагын даярдап бериш керек, баардыгы белем болгондон кийин анан бизнес леди болуп, жанагындай жакшынакай ийгиликтерге жетишели. Мен бул азыр биздин балдарыбызга болушуп атам да.
биздин эркек балдарыбызга Кыздардыкын суроом бар да, булар биринчи бизнес леди болуш керекпи же күйөөдөгү аял болуш керек биринчи очередь? Эмнени көбүрөөк тандаш керек? Мына эжекени үйдөгү кыз, мында үйдөгү кыз да, бүгүнкү үйдөгү кыз эртеңки эне да. Ошон үчүн үйүн азыр таза кармап, тыккан кармап, өзүнүн жакшынакай тыккан алып жүрсө, чачтарын жанагынтип эмне эле сапсайтып албай тиги биздин эркектерибизге жаккандай болуп жүрүшүбүз керек да. Анткени салтыбыз ошондой да биздикичи. Анан жанагындай кыска көйнөк кийип алып эшикке чыксак, бизди баары карашат да. Анткени биздин салтыбызга ал туура келбейт да. Ошон үчүн тең укуктуулук маселеси чыкты да. Ушул келечектеги. Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Тең укуктуу элебиз биз. Биздин кыздарыбыз, энелерибиз, аялдарыбыздын баары эле эркин, бизде тең укуктуу. Бирок бул жерде кичине бир үйдүн куту эркекти биз биринчи кезекте сыйлайбыз да. Тең укуктуубуз, аял затын аябай сыйлашат эркектер, медете. Аял затын аябай, энени, эжени, сиңдини бизде кыргыздарда аябай сыйлайт. Биз тең укуктуубуз. Жашоодо тең укуктуу элебиз да. Бирок өзүбүздүн ар бирибиздин өзүбүздүн ордубуз бар, балдар. Ошол ордубузду так аткарып эле, жанагындай милдеттерибизди так аткарсак эле, буюрса жакшы эле жаштар болот. Эжеке мындай болсочу, мисалы айтат да, кыз айтат да, мен бизнес кылайын, сен үйдү кара. Балдарды сен бак, мен бизнес кылагам көчөдө деп. Ошо кандай болот? Аны үйдүн эркеги чечсин да. Жок, сиз насихат кандай айтасыз? Кочойну. Ошо кыздарга не деп айтасыз? Эми эгерде үйүн Мисалы мына базарга сен чык, күйөөң үйдө отурсун. Мисалы мындай болот да, азыр аялдын көбү базарда, даже муктажбы, муктаж эмеспи, базарга кетип атат, ээрчип эле кетип атат. Эми бул эркектики да, эркектик намыс болуш керек да. Эркектин эки колу барбы, эки буту барбы, акыл эси барбы? Эмне насихат этесиз мына кыздарга? Базарга чыга бергиле, вперед. Бизнес кылгыла, үйүңөрдү күйөөңөргө таштагыла деп айтасызбы, эмне дейсиз? Ушу бизнес айтыңызчы. Эми ал өзүнүн жашоо шартына жараша болуп кетет да азыркы замандачы. Эми салтыбызды сыйлаган учурда деле шарт ошондой болуп атат да. Мисалы үчүн эркек эгерде таба албаса акча, анда айла жок. Аялдарыбыз кетип атат да. Рахмат, рахмат. Мен эжейдин айтканына кошулам да. Азыркы баары заманга жараша болуп атпайбы? Азыр жашоо ушундай кыйындап баратат деп атат да. Азыр эркектер үйдө отурат, аялдар тет Москва, Россияга иштеп кетип атат. Ошон үчүн азыркы жаштар, кыздар ошону ойлоп атат да, биздин эжелерибиз, апаларыбыздай болбой, үйдө отурбай кичине иштеп кетели депчи. Ошон үчүн билим алып, ушу Кыргызстанда эле жакшы иштегенде болду деп, мынакта кыздар жакшы билим алайын деп атат да. Ал эркек жакшы болуп эле, эркек баарын таап, үй бүлөсүн багып, ата-энесин бакса, аял үйдө эле отурмак. Ошо монтип эмелерге банк эме. Жок, азыр колунда барлар деле кетип атат да. Колунда барлар деле Москвага кетип атат. Анан барып ар бирөөгө күйөөгө чыгып атат. Кээ бирлер ошол жерде күң болуп иштатат. Ар кимге кызмат кылып жүрүү, ушул туурабы? Мисалы мында Кыргыздын тарыхында кызы эч кимге кызмат кылган эмес. Кыргыздын кызы кайненеге, кайнатага, күйөөүнө кызмат кылган. Башка эч ким кызмат кылган эмес. Эч кимдин алдында бийлеген эмес. Эч качан. Азыр бүт бәріне кызмат кылып жүрөт. Түрүгүңө да, башкаңа да, Кытайыңа да бүт бәріне кызмат, и не только кызмат, аялы болуп жүрө. Денесин сатып жүрө. Мына келип бизнес кылам. Мына бизнес кылам деп барып, Москвада денелерин сатып жүрө. Мен сиздин айтканыңызга кошулам да. Азыркы 30га чыгам, анан 30тан кийин күйөө темдер туура эмес кыздардыкы. Бизнес леди болуп шаарда жүрүп, шаарга көндүң, аккол болуп. Тырмагын өстүрүп алып келип, үйгө келип, бууй албайсың, аялга тийип калсаң. Высшее образование кереги жок болуш керек, анткени балдар окусун высшее образованияны. Кыздарга мындай азыркы Кыргызстанда бар жумуштар эле керек да. Анчалык Сиз дегенчи азыр мынтип атасыз, агай, түнкү клубтарда жүрөт, теңитип жүрөт, минтип жүрөт. Бизге ошолорду айтпай, бизге жакшы адамдарды, жакшы нерселерди алса, биз жакшы нерселерди алабыз да. Анан келип эле түнкү клуб тиги бу деп атсаңар анан кийин. Билбейм каяка барасыздар. Ошон үчүн сиздер бизге жакшы стимул бериш керексиңер. Жок, мисалы мындай болот да, бул агай келип түнкү клубтарда жүрөт деп айтып атат да, мисалы кыздардычы. Ошо мисалы биздин айыл жергеси болуп, анан ошо шаарга барып алып, түнкү клубтарга барып ушуну бузулуп кетпегиле деген ойдо түнкү клубтарда жүрөт деп айтып атат да. Анан кийин мисалы азыр эле айтып атат дагы кийинчерээк окууга барып депчи. Мисалы менин оюм мындай да. Аялсыңбы, кызсың, үйдө отуруп үй жумушун кыл. Анан азыркы кээ бир аял кыздар бар, эшикке чыгып алып, эркектин жумушуна киришип атышат да.
Анан менин оюм боюнча мындай кылмактын да кийин мисалы аял алдымбы, ошо аялым кызбы, үйдүн ичинде эле кыздын жумушун кылып аткар, эчтин жумушун мындай личный проблемалар менен өзүм бүтүрүп алам депчи. Мисалы аялдын проблемасы бар, мисалы эркек кыздын бир проблемасы болсо, ал мисалы эркек келип анда кошо чечсе болот да. Анан мисалы эркектин проблемасы болот, анан ал жака келип кыз киришкени мындай кооз көрүнбөйт дейм да. Эркек ал өзү эле чечип алат да. Ордун билет. Эркектин өзүнүн орду бар, ошол ордун билип туруп эле ошону аткарыш керек да. Аяка келип азыркы кыздарыбыз бар. Келип ошо эркектин жумушуна дагы киргизип берет да. Кыз болуп үйдө отуруп үйдүн тазалыгын кармап, тамакты жазат да. Бирок эркектер кайраттуу болуш керек, мына эжелер айткандай, айтканына туруп, ошолорду кыздарыбыз чыгарбай, ошондо оңолот коом буюрса. Мисалы үчүн бирок азыркы аялдарчы, мисалы үчүн аялдар эмес, мындай эле аял заты мындай болот да. Үйүнөн эп, мисалы үчүн өзүнүн күйөөсү бар да. Анан күйөөсүнө мисалы үчүн эптеп эле жүрөт бир нерсе кылып, анан эки жакка чыгарды эле кытчырап чыгып калат да. Ошолду мисалы үчүн бизде тескерисинче болот да деп ойлойм да. Мисалы үчүн өзүнүн күйөөсүнө аябай мындай татынакай болуп көрүнүп, анан башка адамдарга мындай башкачараак болуп көрүнсө жакшы болот эле деп ойлойм да. Скромныйраак. Бул жерде Адилет өзүң туура айтып кеттиң. Негизи аял заты күйөө тийгенден кийин өзүнүн күйөөсүнө жакшы көрүнүп, сулууланып, өзүнүн сулуулугун күйөөсүнө көргөзүш керек деп ойлойм. Эшикке чыкканда өзүн жабык жүрүп, өзүн имандуу кылып алып жүрүш керек деп ойлойм. Анан агай сиз айтып кеттиңиз, эгерде аял заты эркекти сен кал, мен бизнес леди болуп чыгайын, алдыга мен кетейин деп айтсам эмне кыласыздар депчи. Ушундай көп учур болуп атат деп. Азыр туура айтасыз, ошондой учурлар көп болуп атат. Ошол эле 2 жаш үйлөнгөндөн кийин эгерде ошол мажбур болуп калган учурда эле болушу керек деп ойлойм да. Аял затычы, аял заты ошентип иштеп бизнес леди болуп кетиши мүмкүн, мажбур болуп калса. Бирок жаңы үйлөнгөндөн кийин ал эркектен зависит этет да. Кантип өзүнүн аялын кандай тартипте кантип тарбиялаш керек. Негизи шарият боюнча айтып кетсем, шарият боюнча негизи 2 жаш үйлөнгөндөн кийин аял киши эркекке күйөөсүнө баш ийиши керек. Ким багыш керек? Ким багыш керек? Эркек киши багыш керек. Эркек багыш 100% фарз турабы? 99%. Бирок агай азыр эркектер бар да, жөн эле үйдө жаткандарчы. Эч кандай намысы ойгонбой эле, намысы жок эркектер деле бар. Ошон үчүн аялдар балдарын багыш үчүн айла жок дейт, Москвага кетип атышат да иштеге. Алар эркек эмес, алар. Жашоо өтүп атпайбы? Алар эркек эмес, алар лохтор алар. Жыйынтыктап беребиз, урматтуу жаштар, жыйынтыктоо. Саламатсыздарбы? Азыр сиз айтып атасыз да, бизнес леди болот деп. Ошол үйлөнгөндөн кийин 2 жаш. Ошо эркектик намысын ойготпой, үйдө жаткан үчүн аялдар башка жака барып иштеп, баласынын тамагын табыш үчүн ошонун аракетин көрүп атышат да. Анан сиз болсо, мен канча передачаны көрөм, сиз дайыма эле кыздар жаман дейсиз. Түнкү клубда жүрөт, ичет, чегет депчи. Мен акыйкатты сүйлөп атам, акыйкатты. Мисалы мына силер баарыңар 30га чыкканда үйлөнөм деп атсаңар, күйөөгө чыгам деп атсаңар. Мен айтам, туура эмес бул, чынында туура эмес да, табиятка туура эмес, туурабы? Бул чын туура эмес, аял затына ичип чегип деген. Бирок сизди дагы аял өстүргөн, аял тарбиялаган, аял төрөгөн. Ошондуктан мен өстүргөндөр үйдө отурган. Мен өстүргөндөр парктарда жүргөн эмес. Айтып атасыз да. Мен аялдар деп айтканда ошо жалпы аял затына тийип атат да, ошол сөз намызына. Жок, мындай да орусча айтканда явление дейт. Явление, ошондой көрүнүш. Мисалы антип жүргөндөн жигиттер менен кучакташып, жабышып жүрүбү? Жок. Кантип көрбөйсүң? Мен оюм андай эмес болчу, просто агай, сиз болсо ошо жалпы баарын айтасыз да, бирчи канча передача болот, дайыма кыздарга тийишиз, андай негиз болбойт да. Ошо мен оңолзунду атам силерге. Пенициллин. Азырча агай, дары деген ачуу болот. Альбина Ошентип айтса оңолобу же кандай болот силерге? Антип айтса оңолот деп да, оңолбойт деп да айта албайм, просто ар бир адамдын өзүнүн мээси болот да. Анан кийин меңер каякта жүр, мына аборт кылып атканда каякка кетти меңер? Ал биз аборт кылган жокпуз да агай. Аны ошо баш иштебеген. Ошо силердин эме жамаатыңар да, аял жамаат туруп. Абортту кылганга ким негиз болот, ошо балдар да. Жок, балдар мен көчөдөн кармап эле зордуктап элесиздер, бойуна бүтүп атат. Өзүңөр барып тийишип атсыңар, жабышып атсыңар. Мен келди деп барып атсыңар. Жакшынакай,
жакшынакай жүргөн кыз азыр балдарда деле бар да андай кызсымал болуп эми кечирип коюңуздар эркектик мүчөсүн кыз кылып да жаратып алгандар бар да аны айта албайт экенмин азыр анан ошон үчүн кыздарга эле тийише бербей эркектерге да кичине көз карашыңарды Эркектерди айтып койсоңуз. Эркектерди айтып койсоңуз. ошол кыздарга жакшынок мен ойлойм азыр биякта кыздардын баары эле мага кошулат депчи то что кыздарды силер дайыма эле жамандайсыңар. Азамат Альбина, Азамат. Азыр кымякта кыздарга мен кошулбай эле коеюн, бирок жаман көрбөй эле да. Анчалык ошончолук шаарга барып иштеп жүргөн деле мен жана айткандай эле кереги жок. Адамдын өз рызкысы бар азыркы. Төрөлгөндө өз рызкысы менен төрөлөт. Канчалык жыйнайсың акчаңды, канчалык топтосоң, бир күндө жок болуп кетет. Ал рызкы сага буйругандан аса өмүр буйрубайт да. Жок, мындай. Акча колго киргенден азыр Агай, Кыскараак, рахмат. Бүткөндөр кыскараак. Микрофонго. бизге эмне үчүн айтып атат деген кыздар жаман көрбөгүлө. Бизге ошо биз келечекте намысыбызга тийип атат да. Бизди келечекте жакшы кыз болсун, ыймандуу, акыл эстүү кыз болсун деп атат. Биз болсо аны туура эмес кабыл алып атабыз. Ошон үчүн бизге айтып атат да. Азамат. 10 секундтан. Эми мына сиз айтып атасыз, бирок сиздики деле бир чети туура болуп кетип атат да. Кунажын жибин үзбөсө, кунажын көзү сүзбөсө, бука жибин үзөбү деп коет. Андыктан кыздар да нормальный жүрүш керек деп ойлойм да. Анан эң негизги бул тартиптен болуш керек деп ойлойм. Ата энеси кандай тартип берсе, эжелери кандай тартип берсе ошондон болот. Азыр сиз айтып кетип атасыз да, ошо кыздар ушундай кыздар үйдө эле отуруш керек депчи. Кантип үйдө эле отуруш керек дегенде эле эч ким окубай эле үйдө отуруп албагандан көрө, мисалы азыр айтып атпайсыңарбы, келечек жаштардын колунда депчи. Анан жаштардын колунда дебей эле андай балдардын колунда же эркектердин колунда деп эле айтып коюш керек болчу да. Жаштардын колунда дегенде жарашак кыздарды окуп, балдарды окуп ошо өзүбүздүн салымыбызды кошсок, өлкөбүз да өнүгөт деп ойлойм мен. Бирок негизи эми Сүйлөгөндөр акырын убактыбыз азыр. негизи деген кыздар деген аябай көп талап кылышат да. Карасаң үйүндө 2 шкаф кийинип турат. Эми кийгенге дагы кайра алып бер деп сурашат да. Балдагы ушинтип балдардын мойнуна отуруп алат. Балдар эркек да, эркек багыш керек да кыздарды. Болбосо үйүндө 2 шкаф кийими турат. 2 шкаф кийимди да эркек алып берет да. Эми алып бергенде дагы чеги менен алып берчек. Ошонун баарын эркек ойлонуш керек да. Азыркы заманда айтат го эми. Азыркы заманда эмес, илгертен эле айтса керек, аял жок, эркек адамбы дейт. Ошон үчүн аялдар түртүп жүргөн үчүн эркектер эркек болуп жүрөсүңөр да. Мына ушундай, урматтуу эркектер. Эркектин талабы бул балдардын ден соолукту кармаган, үйүн тазалоо. Эркектин талабычы ден соолуктуу болуу деген. Ден соолукту караш керек эркектер, Азамат. Эркектер ден соолук болбосо кыйын болот. Жыйынтыктап, Мен жыйынтыкта сөзүм ошо балдар эркектер өзүнүн милдетин аткарсын, кыздар өзүнүн милдетин аткарсын. Ошондо баары жакшы болот да, кыздар жакшы билим алып, балдар да билим алып, ошо Кыргызстандын келечеги биздин колубузда да. Агай айткандай клубтарга барып, пиво ичип дегендерге барбайлык, жакшы жолдо эле жүрөлүк. болсо келечегибиз жакшы болот. Рахмат, чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу анда Канат мырза, жыйынтыктоо сөз сизде. Мынакей жаштарды уктук, канткенде оңолобуз. Биздин келечек, жаштардын келечеги кандай болот? Эми жалпысынан жакшы деген ойлор айтылды, ар ким ойун айтканга акылуу дегендей талаштан тактык жаралат деп. Эми баарыбызга жыйынтыктуу болуп калды го. Баары келип эле баягы жүрөктүн маселеси да, ыймандуулук. Кайсы жерде болсун негизи кыргыздар илгертеден бери кызга 40 үйдөн тыюу депчи. Ошол апалар, ата, эжекелери, жеңелер айтып келген, ой кызым, ой не берем, кызым сен кийин башка бүлөгө барып туруп турмушка чыгасың, бактың ошол жактан, сенин сөөгүң ошол жактан чыгат кызым. Сен ошол жактан орун жерден, жеңилин жерден алып, орун колдон алып, сен кайнене кайнатаң кызмат кылсаң, анан сен кийин балалуу болсун, сен ушундай. Кыскасы, кыргыздын философиясы эң динден алынган да. Ошондой кулагына кумдай куюп, жүрөгүнө жеткирип, ошо аркы канына да, жанына да сиңип кеткен да. Демек мен бүттү турмушка чыкканда ошо күйөөм менен бактылуу болом. Күйөөм менен чогуу менен бактылуу болом. Күйөөм менен эле жашайм деп туруп, жүрөгүнөн чечим чыгып барып анан жашаган да. Жашап анан анча-мынча кыйынчылыкка сабыр кылган. Аз бизде жаштарда кичине анча-мынча суук болуп калса эле, кичине туура эмес сөздөр болсо эле урушуп кетип атат, кетип калып атат, айтып коюп атат. Ошол жагы бар да. Анан жаштар да, эркектер дагы да, эркектер дагы ошол моюндагы милдетти аткарыш керек. Важип амал бар, моюнда фарз бар.
мурда ата энесинин милдети эле эми жедирген, ичирген, кийиндирген, анын коопсуздугу менин милдетим. Мен аялымды мен сакташым керек. Суук сөздөн, суук көздөн жеп ичкенин баары менин милдетимде, эркек милдетин толук алса, кыскасы кыз өзүнүн кыздык мойнундагы укугун толук билип туруп, мындайча айтканда окуу да, жана философия, ошо Казан аяк университетте окуп эмеспи? Ошол университетке даяр сабакты жакшы окуп туруп келсе, ошо ата энесинен, апасынан сабак алып, ошо супер келинчек болот да, даяр болуп келет. Эми ал жашап кетет да, жашап кетет. Анан кийин эчтеке билбей эле келип калса, эчтеке билбейт. Ата энеси туура эмес, кызым эмне болду, тырмагың сынып калыптыр, сенин чачың кичине кирдеп калыптыр, көзүң боелбой калыптыр, эмне сени кайнатаң урушуп койбу, кайненең урушуп койбу, күйөөң карабайбы десе, ал байкуш көнгөн да баягы кичинекей да, анын оюндачы, баягы кичинекей кыз. Анан келет дагы ыйлайт да, мен кайнатам мындай, анан кайненем мындай деп, анан баягы акылы жок ата энеси ажыраштырып алат да. Ошондуктан ошол жагынан аткан кызым сыртыма атпай калыптырбы деп, ошон үчүн илгертен айтып келген да, керегем сага айтам, келиним сени ук депчи, улагам сага айтам, уулум сени ук деп. Ошон үчүн кыргыздын философиясы баарыбызга тең дал келет да. Ошону эркектерге дагы, жаштарга да ошо мектеп жашынан баштап үйрөтүш керек, кайрачы, кайра. Жакшы, жакшы. Келечек жакшы болуш үчүн жаш кезинен баштап жакшынакай жүрүш керек. Ошо ыйман жолунда жүрүш керек. Ичпей, чекпей, сүйүшпөй, күйүшпөй. Окуй алсаң, окубасаң, күйөөгө чык. Бала төрө, кыргыздын санын көбөйт. Эркек киши окуй алсаң оку, окубасаң уйжай, койжай, атаңа жардам бер, катын ал, кыргыздын санын көбөйт. Мына ошондо жакшы болот да. Мына ошондо келечек болот. Анан силердин балдардан генийлер чыгат, батырлар чыгат, таланттуулар чыгат, президенттер чыгат, баары чыгат. Рахмат. Чоң рахмат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Бүгүнкү тема жаштар жана келечек. Буюрса жаштардын оюнан жана төрүбүздүн куттуу коноктордун оюнан сиздер жакшысын иргеп, ээлеп, буюрса жакшы чечимдер чыгарып алат деген ойдобуз. Биздин данышманыбыз айткан, ар бир амал ниетке жараша болот дейт. Бүгүнкү жаштар эртең келечек. Ошондуктан бүгүнкү жаштарыбыз Кудай буйрса эртең коноктор айткандай жакшы эне, жакшы ата болсо татыктуу. Кыргызстаныбыз сөзсүз оңолот. Кереметтүү Куранда Аллах Таала айтат экен, силер өзүңөр өзгөрүп билсеңер, коом өзгөрүлбөйт дейт. Демек, өзгөрүү өзүбүздөн. Кийинки оодон амандашканча саламаттаныңыздар.